Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткендин 4 тургуну мыйзамсыз алдын казууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кадамжайдын Ичке суу кенинен мыйзамсыз алтын рудасын алып чыгууга Баткендин 4 тургуну айыпталып жатканын кабарлады. Шектүүлөр уруксат берүүчү лицензиясы жок, кол өнөрчүлүк ыкмасы менен иштетүү максатында алтын кендерин өзгөчө ири өлчөмдө жашыруун тартып алышкандыгы такталды деп айтылат маалыматта. Учурда алар жазык кодексин өзгөчө ири өлчөмдө уурдоо беренеси менен айыпталып, Баткен райондук соту аларды 2 айга камоо өкүмүн чыгарды. Атайын кызмат азыркы тапта бул кылмыш ишине тиешеси бар жана башка адамдарды жана келтирилген зыянды аныктоо максатында ыкчам иликтөөлөрдү улантууда. Төрт көчөдө эки тараптуу жолугушуу өттү. Баткен районунун акиминин орун басары Талайбек Ибраимов жана Тажикстандын Исфара районунун башчысы Бахавиддин Бахадурзода жетектеген эки тараптуу делегация төрт көчөдө жолугушту. Райондук бийликтен билдиришкендей, жолугушууда Баткен районунун Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл өкмөттөрүнүн аймагына Тажикстандын Ворух анклавынан келүүчү таза суу маселеси каралды. Ошондой эле сууга суу маселеси эки тараптуу каралып, суу талаш көйгөйү жаралбашы үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда курулуш иштерин болтурбоо жана ирригациялык маселелер да талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында аталган маселелерди чечүү боюнча иш алып баруу жагы макулдашылды деп жазылат маалыматта. Баткенде 6 айда 16 миңден ашуун турист келди. Облустук бийликтин үстүздөгү жылдын 6 айында Баткен облусуна келген чет элдик жана жергиликтүү туристтердин саны жалпы 16.654 түзгөнүн билдирди. Маалыматка караганда, туристтерди уникалдуу түркүн түстүү Мадыген геопаркы, анын аймагындагы Каникут үңкүрү, байыркы от казандар, деңиз калдыктары өзүнө тартууда. Ошондой эле Дугаба альпинисттик базасы, пирамидальный Асан Үсөн чокулары альпинисттердин кызыгуусун арттырууда. Учурда туристтерди кабыл алып кеңеш берүүчү борбор жана байкоо аянтчалары куруу иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары, бул жылы 22 май күнү Кызыл Кыяш шаарында туризм департаменти менен биргеликте Баткен облусунда 3-чү ирет уюштурулуп жаткан ИПТ фестивалы, көчмөндөрдүн тамак ашы, Айгүл, Баткен күрүчү, килем көргөзмө фестивалдары өткөрүлдү. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.